Assalamu alaikum, алтында болған ағайын туғандар, апаларыбыз, аталарыбыз, барыңыздардың келе жатқан жаңы жылыңыздар менен құттықтаймын. Жаңы жыл үйлеріңіздерге ынтымақ, еліңізге тынччылык, бақуатчылық алып келсін. Майрамыңыздар менен. Bir өтінішіміз залдың светін күйгізіп қойсаңыздар сұраншы. Мен өзім зорға көрініп атқанда, рахмат. Урматтап, сыйлап тұрыш керек аял зат. Дайыма. Тазим қылабыз сіздерге. Бар екенсіздер, Сіздер болбосо бизге мындай жашообузга дагы жеңил болмок эмес, Ошон үчүн дайыма сыйлап урматтайбыз. Мына келин алып, кыз узатып, той болуп азыр, жакшы болуп атат. Мына тойлор болуп атат, мына жаңы жылга чейин той болуп атат. Эми келин алыңыздар, келиндин колунан чай ичиңиздер дегенде, мына илгери улуулар отурат, ушул жерде аксакалдар билесиздер. Илгери келиндер кайнатасынын атынан айтчу эмес, дайыма тергеп турчу, билесиздер, Мына биздин айылда Ташы деген аксакалдын келиндери кайнатасынын атынан айтпай Шагылаке деп тергешет эле. Шагыл деп койсо билинет, ал Ташынын келини экен дейт. Азыркы современный келиндери Шебионка ата деп атышат. Атынан айтпайт. Бирок современный тергесе де болот экен. Базарбайдын келиндери Дордаяке деп тергеп атышат. Үйрөнүп алса болот экен, туурабы? Мына чабан бар екен, өзі 60 деген. 60-70 деген кишилер бар ғой. Келин өкө кой санап аттыр. Келинден суранган окшойт. Кой санап койчу, сенин көзүң курч деген ғой, өкө кой санап атат экен. Кайнатасы маңдайында турат, келин берде турат. 58-59 деп келип турду, токтоп калат экен да. Ай келин санабайсыңбы десе эле, атыңыз кошулуп кетип атпайбы деп ойлойм. 60 десе маңдайында кайнатат турса кантип айтат анан кийин. Ой санай берем, кеч кирип кетет деген го. Десе келин да кийин экен. Кейін келгенде қайра санап атат да 58, 59 деп 60-ға келгенде кайнатам 1, кайнатам 2, кайнатам 3, кайнатам 4 деп санап коет экен да. Мына ошондой имандуу келиндер болчу. Илгери. Мына апаларыбыз отурат, Дайыма ушул илгери келин алабыз десе эмне болот эле? Келин алабыз десе ал айыл үчүн чоң майрам болчу. Ой, ат менен сүйүнчүлөйт эле, табадап ат менен чабыр сүйүнчү, баланча келин алыптыр десе, эштин алдында иштеп аткан апаларыбыз болсо, кут болсун дешет эле. Илгери кандай сон, майрам эле. Азыр делем сүйүнчүлөйбүз, бирок телефон менен. Аз телефон чалып, ой, чоң апа, сүйүнчү, баланча келин алыптыр десең, апабыз айтат, жакшы айланайын, качан төрөйткөн дейт. Жо, түшүнбөй калдыңыз, келин алыптыр десең, ай билип атам, качан төрөйт? Бир отол эле 3 айдан кийин баралы, билип алган андачы. 3 айдан кийин төрөй турганчы. Илгери биз 5 жыл сүйлөшүп жүргөн үйлөнчүлүк. Азыр тез эле интернеттен таанышып эле, бир жумадан жакшы көрүп калып, 2 жумадан кийин сүйлөшүп, ала качып келип алып, 3 айдан кийин ажырашып кетип ушинте беришет го. 3 айдан кийин төрөп коюшат. Мен мо жаштардан сурайын дедим эле. Мындай 3 айдан кийин келинчек алсаңар 3 айдан кийин төрөп коет. Бирөөнүн аялын алып келип аткан жоксуңарбы? Мында карап көргүлөчү эки жак. Мына 60-ка чыккан байкелерим отурат. Бу кишилер сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөн. Даже билбесе да, тааныбаса дагы, алып келип ата-энелер үйлөндүрүп койсо ынтымактуу жашашкан. Мына мен улуу байкемди атам атына учкаштырып алып чабандын баласымын. Кошуна чабандын кызын алып берген. Өкөнү алып барып чатырга киришип таанышкыла деп койгон экен. Өмүрүндө эле көргөн эмес. Отурушат, илгеркилер ыймандуу болгон билесиздер. Сөз сүйлөшө албай отурушат. Эми байкем эркек да сөз баштап коеюн деп. Быйыл жайлоодон эрте көчөт окшойбуз деп сөз баштап калыптыр да. Десе жеңем 15 мүнөттөн Жамила Аяш апам шырдак жасады дептир, болду. 10 балалуу болду. Сүйөм көм дебей. Жоопкерчилик күчтүү болгон. Апам отурат, мына. Жоопкерчилик күчтүү болгон. Айылдан бир той болуп калса, туугандар бүт чогулуп келип жардам берет, билесиздер. Ошол жерге жеңем кээде келип калса, көзү көгөрүп, жоолук менен кайрылууга окшоп көзүн таңып алат элем. Ошол жерде жүрөт. Ой, жеңе эмне болду? Билесиң, байкең уруп койгон. Ой, жеңе эмне болду десең, караңыздар ошондо да жеңеси байкеси сыйлагандан эмне деп айтат эле. Байкеңердин колу тийип кетти дептим эле, карачы. Как будто байкең колу шалк этмеген, өтүп барат эле тийип кетет экен да мындай. Ошондо да ажырашып кетпей эле, сыйла, урматтап.
Бул деген үйлөнөңөт дегенде мындай жоопкерчилик аябай күчтүү болгон. Тура илгери ушундай болгон да. Gelin alabız, gelinin kolundan çay içebiz. Apalarız toptalal 15-20'sı barıp alıp, ошо gelinin kolundan çay içip oturuşatlı. Gelinler terdep, çardap, sürdep, apalarızga çay berip atça. Apalar da çayga toybaydı. Şu gelinin kolundan çay içeli de öyle şey örşeteli koy. Bir samor, iki samor çay içetli. İçip bütkönde indi kıratlı, apalarız. Batasın beretli. Aylan ayın göşөгön görsün, gözün görбейди. Göşөгön görsün. Көп бала бакыралы бол деп караңыздар, мына батадан көгөрүп бала бакыралы болуп, мына апаларыбыз ушундай апаларыбыздын батасын алып мына эме кылышкан, Азыр чай ичип келиндин колунан. Азыр кечирип коесуздар, келиндин колунан чай иче албай калышты азыр. Азыр башкача болуп калды азыр келиндер. Атабыз менен апабыз отурат ушул жерде. Чогуу чай күтүп коюп. Бир аздан кийин атабыз "Чай барбы?" десе эле апабыз. Атабыз сүйлөсө эле апабыз тийип калган азыр ушундай болгон. "Чай барбы?" десе эле. Oyuncuk ba. Ajrашып кетпесин. Бале болуп тур да, чай сурасаңар ажырашып кетет экен. Чай барбы деп атам? Бале, hiç мен берем сага чайды. Ушинтип эле отуруша. Капаста отургансып экөө отурат. Келин кухняда же чай кайнабайт, же тамак ушпайт. Бир аздан кийин атабыз ачуусу келет. "Суу берчи жок дегенде" дейт го. Deyse anan apağız uruşpasın deydi de aşkasında oradan turup kuhnyanı gösterip jönöйт. Gelindin üstüne azır apalarız. Kaynenenin üstüne girgende giret ko. Sürdöyt da özü. Eşitten girip gelinge su. Gelin bir yakta birge jasap atat da. Мындай бир тамак жасап ататкан мындай. Азыр келиндер ушундай сөз сүйлөбөй, мындай коркутуп ачканда мындай. Жооп жок мындай. Кайнесин карап. Апабыз эмне деп айтарын билбей, ыңгайсыз болуп өзү акырын айланып өтүп суу алып атат. Келини карап койсо, "Суу эле." Ашкасына берет. Суу ичип алып отурат. Bir azdan keyin dagы uruşup ийбесин абышкасы деп анан абышкасын карап, "Мен келинге барып тамак жасашып келейин" деп кайра жөнөйт түтпөй. Кайра келип, "Кызым тамак жасашайынбы?" Эми кызым деп айтасыздар, себеби свадьба болгондо жана 300-400 кишинин алдынан чыгып алып, "Келин дебей кыз дейм" деп өзүңөр каса келин болуп атпайсыңар. Ошон үчүн чыгат да "Кызым тамак жасашайынбы?" десе, кыз баягы эле образ. Эмне деп айтарын билбей, "Мейли мен тиги Жамила Айшапанкына барып келейин." Эми эптеп Жамиланыкына барып чай ичип кеш керек болуп атат да. Деп Жамиланыкына жөнөйт. Көчөгө чыкса, Жамила өзү кимдикинен чай ичем деп көчөдө жүрөт. Жолугушуп калат көчөдө. Билет неге жолуккан. Жолугушуп калып бири-бирин карап, "Чай ичсек жакшы болот эле" десе, экинчиси акылдуу болуп, мындай кылбайлыбы? Ким келин ала элек, жүрү ошонукуна барып чай ичебиз." Илгери апаларыбыз келин алган үйдөн барып чай иччи эле, азыр келини жок үйгө топтолуп барып чай ичип атышат. Келиндерин жамандашып. Çay kuysan, jakşırak ele kuysan, gelining de olbaydı. Özünkün bilip alçı. Eşikten şırt degen ün çıksa, kim gelini geldi de. Jüröktör çıkıp aşkan. Ana apam oturat. Bolttur, sizler Camilanıkına, Sabiranıkına çay içken gettinizler. Atam ne oldu? Je gelinden dayın yok, je kempirden dayın yok. Su içip algan boydan gözü karangıla iştin alında jüret. Apağız özünün kursağısını toygusup jüret narca. Gelindin nuktaşın kütüp kaçkan az. Gelin nuktarı menen bir-birin jangsap kinodagıday çakırışıp atışat. Yetişip bararcak. Men özüm sольный kontsert koyup atkan sırı jirgip aldım. Mayrаңыздар мен. Geçirip koyasızlar. Bir yakta kişiler var. Borunçu Құдайбергенов.